Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Biz hazır mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları şehit bolğan Uhud toğusuna kelip turabız, ziyaret kılıp. Hem bu Uhud cihadı, Uhud soğuşu бұл İslamдағы Badr cihadından кейін, Badr соғышынан кейінки болған соғыш болып саналады мұсылмандар менен Құрайш капырларының ортасында. Ол жақта ошол Ухуд соғышында шахид болған 70 сахабаның қабыры бар. Ол біз тұрған жер эми Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол койгон сахабалары. Ушул жерге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабал Румат деп аталат. Жаачандарды ушул жерге койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды биз жеңилсек дагы, артка чегинсек дагы түшпөгүлө деген. Эми барыбызга белгилүү болгондой эле тарых китептерин окусаңыздар, ислам тарыхын окусаңыздар, бул нерсе тууралуу толук маалымат ала аласыздар. Ошондо ушул жердеги сахабалар түшүп кетет, анан артынан Халид ибн Валид келип, ошол мусулмандардын жеңилүүсүнө мына ушул жердеги сахабалар эми түшүп кетип, мусулмандар ошол жеңилип калат. Бирок баары бир Аллах Таала пайгамбарына жана сахабаларына жардам берген. Эми биз негизинен ала турган эң негизги ибрат, бул жерден бир пайда, ибрат, сабак алып кайтуубуз керек. Сахабалар булар Аллахтын динин улуулоо үчүн, мындайча айтканда Аллахтын дини үчүн, таухид үчүн согуш кылган, жихад кылган мына ушул инсандар. Бул Ухуд согушу эң негизинен Бадыр согушунан айырмаланып, бул мунафык менен чыныгы мусулманды ажыратуу үчүн болгон согуш болгон. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинадан чыккан кезде мусулмандардын катарынан 300гө жакын мунафык жолдо бөлүнүп кеткен. Мунафыктык өтө жаман, ыплас, чоң бир күнөөлөрдүн бири болуп саналат. Мунафыктык бул эң жаман сыпат, Аллах Таала жакшы көрбөйт. Мына ушул согушта, мына ушул жихадда, Ухуд жихадында чыныгы момун менен чыныгы мунафык ким экендигин айырмалоо үчүн айырмаланып калганда. Ошондуктан Аллахка чыныгы түрдө ыйман келтирүүбүз керек. Аллах Таала бизди баарыбызды мунафыктыктан, экижүздүүлүктөн Аллах өзү сактасын. Эми бул жерге келгенде кээ бир мусулмандар бул эми тоо, Ухуд тоосу тоо, мына ушул жердин таштарын сыйпалап, өздөрүнө бир береке тилейт. Бул туура эмес. Бул шахид болгон сахабалардан бир береке талап кылат. Бул ширк болуп саналат. Бул жердин таштарын өбү, аны колуна сыйпалап, денесине сүртүү, бул кайтарылган, бул бидаат жана ошондой эле ширк болуп саналат. Аллах Таала айтат: ким бир амал кылса, ошол амалында мага бирөөнү шерик кылган болсо, өзүнү дагы жана ширкин дагы таштаймын дейт. Ошондуктан зиярат кылган кезде дагы Куран сүннөткө ылайык зиярат кылуу керек. Ширктен этият болуу керек, жана бидааттардан этият болуу керек. Ар бир нерсени Куран сүннөткө ылайык жасасак, биз үчүн жакшылык болот. Аллаху алам бис-савабы.